Туугандар, мынау сүрөттөгү чистокровный порода таза кандуу жылкыларды көрүп турасыздар. Ушул жылкылар бүгүн сатыкка чыкты. Тез аранын ичинде сатылыш керек. Бул жылкыларды улакка чапсаңыздар дагы болот, байгеге уруктарын алып калсаңыздар болот. Мен ишендирип айтып кетем, булар таза кандуу порода жылкылар. Анан кененирээк маалымат алам десеңиздер, видеонун астында номерибизди калтырып кетебиз. Ушуга чалып толугураак маалыматтарды алсаңыздар болот. Бул жерде аттар ишеничтүү, бардык документтери менен келген. Ошол кененирээк маалымат алам десеңиздер, ошол номерге чалсаңыздар болот. Биринчиси чистокровный английский. Чистокровный английский. Америкадан алынып келген, Россияга частный конный заводко Кентавр деген. Ал жерден биринчиси чистокровный английский. Чистокровный английский. Америкадан алынып келген, Россияга частный конный заводко Кентавр деген. Ал жерден Алматыга алып келишкен, Алматыдан биздин ипподромго алып келишкен. Оштун ипподромуна, ошо директору Талгат деген мырзадан алганбыз, уруктукка алганбыз. Бул только байгеге чуркаган аттар да, чистокровный, ошол жет атасы, жет энеси паспортуна жазылып турат. Легендарный секретариат деген болгон Америкада атага чыккан ат, ошонун линиясынан секретариат деп жазылып турат. Бою 1,65 чейин. Мүчөлөрү аянда келишкен. Только уруктукка байгеге салса болот. Бул багыл 8 жаш болгондуктан жаштарды көбүрөөк чуркатышат да. Только уруктукка. Экинчиси Зоро. Зоро өзүм беймин, өзүмдүн атымдын балдары. Ал бою 1,55, анан 4 жашар. Англо данчак, энеси английский бе, атасы данчак, чистокровный. Буну 5-5ке үйрөтсө болот. Аягында курч, аягында күлүгү өтө күчтүү. Энеси да күчтүү, атасы да күчтүү. Атасы убагында Казакстанга сатылып кеткен $10,000. Адан кийинкиси Зорро, өзүбүздүн бээнин балдары, ал дагы 1,75 энеси бою. Азыр ошо турушунда 1,65, 2 жашар. 2ге толуп, 3кө кетип атат, кунанга өттү да. Вот, атасы дагы чоң ат, аягында чоң ат. Кудай буйрса, жакшы улактын аттары болуп берет, энчиге ала турган нерселер. Үчүнчүсү дагы 2 жашар, жанагы гладиатор деген. Ал да кичине эмес смешанный, жанагы ырсак менен смешанный болуп калган, англ ырсак менен. Вот, бою 1,63, ал да чоң болот, энеси да чоң, атасы да чоң, өзүнүн бээн балдары.